Курандын фазилеттерин, Курандын мындай пайдалары тууралуу сүйлөшсөк. Куран бул акыркы мужиза да. Бул дүйнөдөгү эң акыркы керемет бул Куран. Ар бир окуяга түшүрүлгөн аят бар да. Мен бир окуя болуп атканда ошого жараша түшүрүлгөн аяттар бар. Куран аяттары шыпа экенине биз толук ынансак, ишенсек, ошондо Кудай шыпа берет. Куран китеп бар, бирок бул шыпа бербей деп койсо, Аллах шыпа бербейт анда. Радикальный көз караштагы адамдар каяктан чыгат? Куранда ошондой же аяттар бар мындай радикализмге чакырган. Ниети кара адамдар өзүнүн бир идеологиясын орундатыш үчүн мынтип айтылган деп бурмалаганга аракет кылышы мүмкүн. Ыйык китепте бир да жерине бир радикалга чакыра турган бир эчтеке жок. Бейишке болгон реклама мынчалык болбоду эле. Умтулгула. Чыныгы жомок тиги дүйнөдө да. Көрдүңүзбү? Жомоктогудай жашоону Кудай берген да бизгечи. Демек бизде максат бул дүйнөдө эмне экен? Ошол жашоого даярдануу экен да. Мусулманга Кудай Таалам кыямат күнү ушуна жардам берет экен. Кыяматтын коркунучунан адамдар бутуна тура албай калган учурда Алла Таалам бул кишини эки бутуна тике кылып тургузуп коет экен да. Акыркы учурларда эми оорулар да көбөйүп кетпедиби? Врачтар өзлөрү жөнөтөт бат рукуячы адамдарга дем салдырчы. Жокто сеники медицинский эмес. Бул руханий жан дүнүйө ооруп калгандан кийин адам өзүн айыктыра албайт. Ичиндеги сыйкырды, көзгө көрүнбөгөн сыйкырды Куран эмне кылып атат? Күйгүзүп жок кылып жиберип атат. Курандын касиетин, машалла.